Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат бермекчи. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ, Марал ФМ, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан мындан сырткары Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсүнбаева Нурболота Төлөшевича относительно об эпидемиологической ситуации в Кыргызстане на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алатоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры Ош ТВ, Ынтымак ТВ, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Менкый ЛФМ, Марал ФМ, а также через YouTube-канал ГТРК ЛТР в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Нурболот Төлөшевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү 28 апрель 20 жылынга карата статистикалык маалыматтарды бере кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 3, Ош шаарынан 2, Ош областынан 1, Жалал Абад областынан 9 бейтап, Нарын областынан 1, Ысык Көл областынан 4, Баткен областынан 1 бейтап кайталанган анализдердин жыйынтыктары менен айыкты деп ооруканалардан чыгарылды. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин 416 бейтап айыгып ооруканадан үйлөрүнө кайтышты. 20 жылдын 28 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына дагы жаңы 13 учуру табылып каттоого алынды. Бишкек шаарында 3, Чүй областында 6, Нарын областында 2, Жалал Абад областында 2 учуру. Жалпы Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын учуру 708ге жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 113, Ош областында 160, Ош шаарында 110, Чүй областында 52, Бишкек шаарында 167, Баткен областында 8, Нарын областында 88 жана Ысык Көл областында 10. 28 апрелге карата стационарларда 284 пациентибиз бар. Алардын ичинен 217 пациент канааттандырарлык абалда турат, 55 орточо абалда жана 12 пациент оор абалда болуп, булардын ичинен 6 реанимация бөлүмдөрүндө жатат, 5 республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасында, бирөөсү Ноокат районунда. 8 учурда адам өлүмү катталып, 1% түздү. Бул инфекциядан ооруп көз жумгандардын саны алыскы чет өлкөлөргө караганда Кыргызстанда аз. Айта кетсек, Кытайда 5,5% болгон, Италияда 13,3% түзгөн, Индияда бүгүнкү күндө 10,4% түзүп турган кези. Бир сутка ичинде жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 2 түздү. Бул биздин бир дарыгерибиз, анан кичи медициналык кызматкерлерибиздин бирөө болуп атат Жумгал районунда. Жалпысынан республика боюнча медициналык кызматкерлер арасында 157 учуру катталып, анын ичинен ушу 30% дарыгерлер болуп атат, 57-си, 31-и айыгып бүгүнкү күнү уже бейтапканалардан чыгарылган. Инфекциядан жабыркагандар менен байланышта болгондордун саны бүгүнкү күнү 2600 адам түздү. Булардын баарына тең ПЦР изилдөө ыкмасы менен текшерилип, көзөмөлдөө улантып ишти алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө лабораторияларда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 49484 келип, бир суткада жүргүзүлгөн изилдөөлөр 1283 түздү. Обсервацияда медициналык кароодо жана лабораториялык тестирлөөдөн 1012 адам бүгүнкү күнү ошо обсервация шартында туруп жатат. Уважаемые соотечественники,
статистическая информация на 28 апреля 2020 года. За сутки стационаров республики выписан 21 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В Бишкеке 3, в Волжской области 1, в городе Уж 2, в Джалабадской области 9, в Нарынской области 1, в Высокойской области 4 и в Баткенской области 1 пациент, которые выписаны при отрицательных результатах на коронавирусную инфекцию. Таким образом, за все время выписано с выздоровления по стране 416 пациентов. На 28 апреля по республике зарегистрировано 13 новых подтвержденных случаев COVID. В Джалабадской области 2, в Чуйской области 6, в Бишкеке 3 случая, в Нарынской области 2 случая. Таким образом, число зарегистрированных подтвержденных случаев инфицирования COVID достигло 708, из которых в Джалабадской области 113, в Волжской области 160, в городе Ош 110, в Чуйской области 52, в городе Бишкек 167, в Баткенской области 8, в Нарынской области 88, в Высокойской области 10. На сегодня в наших стационарах находится 284 пациента, из которых 217 в удовлетворительном состоянии, 55 средней тяжести и 12 пациентов у нас в тяжелом состоянии, из которых 6 находятся в реанимационных отделениях. Из них 5 больных в Республиканской клинической инфекционной больнице и 1 пациент у нас в реанимации в Наукатском районе. 8 случаев закончились смертью больных, что составило 1%. Но тут хотелось привести некоторые примеры. Вот по сравнению с другими зарубежными странами, смертность в Кыргызстане 1%. В то же время в Китайской Народной Республике было 5,5%, в Италии 13,3% смертности, и Индия на сегодня дает цифры 10,4% умерших от общего числа заболевших. На сегодня под наблюдением находится 260 человек, которые были в тесном контакте с подтвержденными случаями. Все они проверены ПЦР-исследованиями. На сегодня медицинское наблюдение за ними продолжается. Количество проведенных лабораторных исследований на сегодняшний день 49 484. За сутки проведено 1283 анализа. По республике продолжаются обсервационные меры, и под наблюдением и лабораторным исследованием в обсерваторах находится 1012 человек. Вот такая информация на сегодня. Чоң рахмат. Анда эгерде мүмкүн болсо бир-эки суроо бар, ошол суроону бере кетелик, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Нурбол ушу Талас облусунда коронавирус тастыктала элек. Бул үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Талас областында бүгүнкү күнү абал туруктуу, тынч болду. Бул жерге жанакындай четтен келип калган, контакт болгон учурлар дагы ал жерде болгон. Бирок көп учурда ушул контакт болуп келип, жанакындай анализдери чыгып калганы ушу Бишкек шаарында болуп калды. Анткени бул жерден обсервациядан ошол тийиштүү шарттарды көрүп, убагында лабораторияны ишке салып, убагында жугузуп алгандарды ушу табылып, ушул жерде кармап калганга жетиштик деп да айтсак болот. Бирөөсүнөн, экинчиден ошол жерде көзөмөлдү дагы катуу жүргүзүштү, болгон талаптардын баарын аткарганга аракет кылып, ошо областтык штабтагы аябай ишин өзүнүн мындай координациясы аябай бек болуп, жакшы жумуш жүрдү деп айтсак да болот. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү көп чоң көлөмдөгү алдын алуу иштери жана эпидемияга каршы иш чаралардын баары ушу Таласта да жүрүп жатат, башка областтарда эле. Бирок мына бүгүнкү күнү абал Таласта ушундай.
Есть ли среди подтвержденных случаев коронавируса политики, депутаты, звезды шоу-бизнеса? Если да, то они являются завозными случаями или контактными? Но на сегодня таких случаев, к счастью, не зарегистрировано, но в числе контактных были известные люди, они тоже проходили все обсервационные меры, обсервационное наблюдение, находились под домашним карантином, но и, к счастью, никто из них не заболел. Вы ранее сообщили о том, что Минздрав утвердит списки лиц, которые по самообращению смогут сдавать тест на коронавирус на бесплатной основе. Когда список будет утвержден, кто имеет право на бесплатную сдачу анализа? Да, на сегодня определена первая группа, так скажем, лиц, которые будет проходить эти исследования. На сегодня мы определили это медицинские работники Центров семейных медицин города Бишкек, которые находились и находятся в тесном контакте и с подтвержденными случаями, и с их близкими контактами. Они находятся на передовой линии, где выявляются эти новые случаи, и за ними нужно проводить большие объемы противоэпидемических мероприятий. Поэтому на сегодня графики и списки медицинских работников, которые находятся вот в такой большой группе риска, мы уже начали этот процесс. И когда мы закончим вот эту первую группу риска обследования, мы будем дополнительно об этом сообщать, кто будет иметь возможность вот такого обследования. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат берди. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК Лато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу менен КЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ютубтан ЛТРдин канал аркылуу, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен дагы көрүп калдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.